Ысык Көл облусундагы абалды стабилдештирүүгө келген өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев биринчи эле облуска жаңы дайындалган өкмөттүн Ысык Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн тааныштыруу менен баштады. Жетегүз районунда бүгүнкү күндө абал тынч. Жол тоскон жаштар өкмөт башчы келгенден кийин сүйлөшүүдөн кийин тарашкан. Окуя 27 майда башталган. Анда Жетегүз районунун тургундары социалдык пакет түзүп берүү боюнча тынчтык митингин уюштурушкан. Чогулган элди тынчтандырууга өкмөттүн ошол кездеги ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Асанакунов, Синтара Голд компаниясынын өкүлү Дуглас Григер жана экология өкүлдөрүнөн келишкен. Бирок чогулган эл канаттанбаган, жооп алып Барскон капчыгайындагы жолду жабышкан. Мынакей уже чөптөрүбүз өспөй баратат. Алма ашпурттар көбүлүп түшүп калып атат. Малыбыз кырылып атат. Эки башты туулуп атат. Арт буту жоктор туулуп атат малда. Келиндерибиздин көбүнүкү боюнан түшүп атат. Жол жабылгандан кийин 28 майда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, укук коргоо органдары жаштар менен сүйлөшүшкөн. Бирок бир келишимге келишпей, жаштар өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиевдин жана экономика министри Темир Сариевдин сүйлөшүүгө келишин талап кылышкан. Премьер-министр азыр сүйлөшөт, кеңешет, эртең кимиси келет азыр чечебиз. Аны да кайта меселегечи мына. Эртең саат эртең менен чыга канчада чыгат, силерге келип жол кандай кылдырабыз. 29 май күнү экономика министри Темир Сариев жана жаштар министри Алязбек Алымкулов келип, жаштар менен сүйлөшкөн. Бирок эки тараптуу сүйлөшүү оң жыйынтыгын бербей, жаштар Тамга айылындагы жогорку чыңалуудагы Кумтөргө электр энергиясын берген электр булагын өчүрүшкөн. Натыйжада 30 май күнү эртең менен укук коргоо органдары 100гө жакын жаштарды жана уюштуруучуларды областтагы райондук ички иштер бөлүмдөрүнө камашкан. Бул оң жыйынтыгын бербей, түшкө жетпей жетегиз эли көтөрүлүп чыккан. Ызы чууга айланган Кумтөр маселесине премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 1-июнь күнү келип, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Сүйлөшүү жыйынтыктуу чыгып, күйүп өчүп аткан Кумтөрдүн электр энергиясы толук берилди. Андан соң премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев элди тынчтыкка, сабырдуулукка чакырып, жайкы туризм сезонун тынч өткөрүп алууга чакырды. Туристтик сезон жакшы өтөт. Туристтер келгиле деп чакырайынбы? Мына силер колдойсуңар ушуну. Ошо силердин демиңер мага дем болот. Мен Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого убадамды берем. Бирок сурокту силер мага койбогула. Мага бир күндө бүтүрбөсөң, эртең дагы биз жолду тозобуз, светти өчүрөбүз дей турган болсоңор, мен андай убадамды бере албайм силерге. Вот эртең кызматтан кетсем. Ал эми чогулган эл коюлган талаптар аягына чыкмайынча тынчтык митингдери улана берерин белгилейт. Биз милиция менен кагылышпайбыз. Бул биздин мыйзамыбыз деп эсептейбиз. Ошондуктан эгер биз көчөгүнү бийликтен эмес, бөлөк саясий иштерге биздин аркабыздан түрткү отурган болсо, көчөгүнү биз бөлөкчө иш болуп кетмек анда, туугандар. Эртең бизге премьер-министрибиз келип, биздин көйгөйүбүздү угуп берсе, биз эч күч колдонбостон мына барып туруп светти күйгүзүп беребиз биз дегенбиз. Мынакей бүгүн туугандар, биз сүйлөшүлдүк, мына келди, светти күйгүзүп бердик. Туурабы туугандар? Эми биз мынакей келишимге келип, түз жол менен бараткандан биз до конца түз жол менен турабыз туугандар. Биз койгон талапты дайыр бас айтайын. 1-июньдөн баштап максат байке көлдүксүз сиз патриот болуп көтөрүп чыгыңыз. Жантөрө мырза өзү сунуш кылып туруп ушул ишти аягына чейин чыгып, кыргыз элинин мыйзамы менен иштегенде чечип берет деп биз ишенебиз. Ошол мыйзамды күтөбүз биз. Жаштардын талабы жогорку кеңештин депутаттары кезексиз сессия өткөрүп, Кумтөр маселесин дүйшөмбү күндөн баштап карашы керек. Ал эми биздин өлкөгө калган киреше 60%дан кем болбосун белгилешүүдө. Мындай пикирге жогорку кеңештин депутаттары Максат Сабиров жана Эркинбек Алымбековтар дагы кошулушту. Сиздердин койгон талап эң туура. 3 айга үлгүрбөй аптыр. Жакынкы аралыкта юридикалык, экономикалык, экологиялык, профессионалдык деңгээлде бүт негиздер менен өкмөт комиссия жыйынтыгын чыгарып алып келсе, парламент карап туруп, сиздердин маанай, сиздер менен кеңеш, сиздер менен ардайым карын катнашуулардабыз. Туура эмес болсо, мынакей отставкага кетирүүгө ар бир депутат даяр. Сиздер өкмөткө дагы бир карт бланш берип отурсуңар. Эми өкмөт алар менен сүйлөшкөнгө үнү каттуу чыгат. Талапты каттуу коёлат. Анан ушуну Жантөрө Жолдошевич биз максимум пайдаланышыбыз керек. Телевизордон чиновниктер чыгып алып, эл аралык сотко берсе уттуруп коебуз да, ушу туура эмес кылып атат да деген сөздү токтотуш керек.
максимум кысып барып максимум алып керек. Мына катуу сөздөр айтылып кетти, уголовный дело ачылып атат, тигинде болуп атат, мындай болуп. Ушул жерде кечөөкү чыккан балдардын бир тал чачы жерге түшпөсүн. Мыйзам чегинде туура эмес кылса дагы ушу саясий бир чечим кабыл алып бериңиздер. Мынакей, ушул жердеги балдарыбызды эгерде эртең ушу социалдык вопростор чечилип калса, баардыгы эметип калса, ушу балдар наоборот бийликке жардамчы болот. Чогулган элдин айтымында массалык маалымат каражаттарынан 27 майдан бери эле туура эмес такталбаган маалыматтар чыгып келген. Ал тургай жетекчүлүктөргө Азымбек Бекназаров жана башка саясий күчтөр жардам көрсөтүп жатат деген жалган маалыматтар чыккан. Биз айта турган сөзүбүз КТРден болуп атабы, ар кайсынан болуп атабы, ар кандай информациялар силерге туура эмес жетти. Иман Көчөйгө биздин эжебиз айтып атат, Көчө телевизордончу. Мен мурда күндө эже менен жакшынакай сүйлөшкөм, Көчө башка информациялар кетип атат. Айтарыбыз ушул, саясий күчтөрдөн тазабыз. Тынчтык митингинин жыйынтыгында жетегиз элинин койгон талаптарынын бардыгы каралып, чечилерине премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев убада берди. Бирок убакыт керек. Анткени кээ бир маселелер өкмөт, сот системасы, Кумтөр ишканасы аркылуу чечилет. Силер мага ишенсеңиздер, өкмөткө ишенсеңиздер, бардыгын аракет кылып, мына азыр Өмүрбек Чиркешев айтат, кокологонго мага мүмкүнчүлүк бердиңер, ал үчүн чоң рахмат. Ошон үчүн мен сиздерден суранам. Мына жол тозгонду, электр энергияны өчүргөндү кылбашыбыз керек. Мыйзамды сыйласаңыздар, эч качан жанакында чечилген ситуацияны киргизиштин кажети жок. Учурда жетегиз районунда абал тынч. Абал ушул бойдон турса, коменданттык саатты алуу сунушун Алмазбек Атамбаевга киргизебиз деп билдирди Коргоо кеңешинин катчысы Табалды Бусурманкулов. Талабек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Скөл облусу, Жума Салеп.